сары фильтр турбайбы, көрүп турасыздар, бул минерал фильтри да. Бул болсо минералдарды кошуп берет. Бизге керектүү калий, кальций, натрий, магний минералдарын кошуп берет экен. Андан кийин биздин суу тазаланып, бияктан немесинен крандан чыгып берет. Ондай таза суу. Вазил нарындагы чакан компанияда 2 ай иштеди. Анын милдети компаниянын суу фильтрлөөчү продукциясын жарнамалоо. Баасы 30 000 сом турган бул аппараттан ал 2 ай аралыгында 5ти саткан. Бирок бул жумуштан иштөө оңой болгон жок дейт Вазил. Бир жагынан нарындыктарды жакшы тааныбагандыктан, экинчи жагынан шаймандардын аты орус тилинде болгондуктан ишке көпкө кармалууга мүмкүн болгон эмес. Акыры өз каалоосу менен иштен бошоп кеткен. Реклама кылган үйрөнүш керек да, көп жакшы реклама кылганча сата албайсың да. Толугу менен түшүндүрүш керек да, жакшы жагында, жаман жагындачы. Мен болсо кыргызчан делем биякта так билбей калам да. Сүйлөгөндө унутуп каласың өзүңдүн тилиңди да. Орусча каяктан. Ошол көп жери орусча болгондуктан анча жакшыраак түшүндүрүп, жакшыраак сата албай койдум. Бир айда канчаны сатып алдыңыз? Бир айда менин досторум кегиси 25, кегиси 20-нан 30дан саткан. Мен болгон эле 5ти ошондой саттым. Тилден кысылып кыйналып жатам. Ошол орусчаны азыр эми көбүрөөк окусам. Башка жумуштарга киргенде аякка, башка жумуштарга да тил керек. Вазил азыр убактылуу бош жүрөм дейт. Майда барат кара жумуш чыга калса, иштеп тиричиликке бир аз да болсо каражат таап алат. Азыр ал Нарын шаарынын четинде үй бүлөсү менен өз алдынча жашоо кечирип жатат. Былтыр күзүндө уулду болуп, атын Нарымек койгон. Келинчеги Ширин экөө көп балалуу болуп, Кыргызстандагы очур бачар үй бүлөгө айлансак деп тилейт. Канча кыйынчылык жок. Көнүп калды. Ооба, көнүп калды. Жашта ураштары бар, дары жазып берип. Анча деле оорубай жаш. Ооба, ай сайын келип карап турушат. Өзүбүздү апарабыз. Чоң ураштарга да барып көрсөтүп турабыз. Жакшы карап атышат. Вазил алгач Памирден келгенде башка жердештерине кошулуп, мектептен окуп, кыргыз тамгаларын тааныган. Азыр орус тилин үйрөнүүгө аракет кылып жатат. Кыялы котурмочу болуу. 2 жылдан бери ал Кыргызстандагы жашоону жакшы эле өздөштүрдү. Ал уулу Нарымбектин келечегин билимдүү жаштардын арасынан көрөт. Азыр деле мен деле окуй берсем жакшы эле да. Бирок жалкоолук болбош керек да. Уулум дем чоңойсо окууга берем да. Мен өзүм каалоом негизи тил үйрөнсөм деген ниетим болчу да. Тил үйрөнүп, эки өлкөмдө тил мындай неме болсом, котормочу болсом деген максатым болчу. Ал эми азыр деле ошондой ниетте бар, эми окуп түзөсөм ошондой жумушка кирем деген максат, ниет бар менде. Эми англисче билсем, окуп. Анан эми фарстын жакшы эле көздөштүрөм дагы, ошондо кайра дагы тактап окусам, ушул эки тилге котормочу болуп, ушул эки элдин ортосунда иштесем дейм да. Деген менен Нарындагы памирликтер тарыхый мекенине келгендерине 2 жыл чамалап калса да, жергиликтүү эл менен камыр-жумур аралашып кетелек. Алар кечкисин өздөрүнчө чогулушуп, футболго барып турушат. Мен бул жакка азыр футбол ойноголу келдим, биякта достор менен. Анан менде командам жок да. Бияка күнүгө келип футбол ойногол. Анткени биз анча ойношту билбейбиз да. Башка командага кошулсак, бир команда утуп ийсе, анда алар бизди аңкырып калат да. Ошондуктан командам жок. Кээде мындай иштеген жердин достор, конушуналардын балдары чогулгондо кошулуп келип ойноп турабыз. Мен негизи өзүм бокска кызыгам, бирок каякка бараным билбейм. Каяктан таап, каяктан машыгышым билбейм да. Азыр Нарында памирлик 10 чакты үй бүлө бар. Алардын турак жайы жана башка чыгымдар үчүн өкмөт айына ар бир бүлөгө 6 000 сомдон берип турат. Мындан сырткары каарыларына 1500 сом, бойго жетелек балдарына 1200 сом жөлөк пул берет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.